Саламатсыздарбы Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары. Бүгүн биздин студияда Абдималик Эгембердиев отурат. Ал Кыргызстанда биринчи болуп мөңгүлөрдү, жасалма мөңгүлөрдү жаңы технологияда жасап баштаган жана Абдималик агай менен ушул темада сүйлөшөбүз. Жаңы технология, жасалма мөңгүлөр качан башталды, курулуп, неден улам мындай муктаждык келип чыкты? Бұл идеяны, бұл көрінішті мен интернеттен көріп, бұл Непалда бір инженер жасаған екен, анан Индияда. Ал жерде эмне үчүн жасаган, ошол баягы кургакчылык болуп, бир айылда суу такыр жок болуп калганда, эгин дагы ошол айылдын ичергиде суусу жок болуп калганда, ошол инженер ойлонуп туруп, тоодогу булактардан турба менен алып келип, кышында тоңдуруп, анан ошол айылга ичергиде суу болуп, анан эгин талаларында да суу болуп, бая айыл кайра көчүп келген экен да. Ошону интернеттен кокусунан көрүп калып, мына бизде эмне үчүн ушуну жасаса болбойт? Анткени бизде тоолордо булактар аябай көп. Ошол учурда кээ бир бул жайлоолордо жакшынакай жайлоо жайыттар, бирок суу жок. Ошонун малдар ал жерге токтобой, тиги чоң жайлоолорго тез эле көчүп келет. Же тескерисинче, август айларында булактар соолуп калганда, кайра тескерисинче жакшы жайытты таштап ылдый көчкөн. Анан мен муну ошол жайыт комитеттерге айрымдарына ошо семинарларда, жолугушууларда сунуш кылдым да, ушуну жасап көрбөйлүкпү дегенде кээ бирлери ишенип, кээ бирлери ишенбей, кээ бирлери мындай күлкү тамаша катары кабыл алды. Ошондо мына Жергет Нарын районунда Жергет ал жайыт комитетинин төрөгасы Руслан Асыналиев агай, бизде бир ылайыктуу жер бар, ошол жерди жасап көрбөйлү деп жакшы колдоп калды. Анан барып ошол жердеги жашоочулар менен сүйлөшүп, айыл аксакалдары, айыл активдери менен сүйлөшүп, ушул идеяны сунуш кылганда көпчүлүгү колдоп, абдан бул жакшы ой пикир экен деп, анан ошол жердеги жаштарга мен абдан ыраазымын. Ошол баягы баштаганда муну бир 2 километрден ашыгыраак жерден булактан турба менен алып түштүк. Баягы траншеяны казып, турбаны жаткызып, кайра көмгөн бүт ошол жердин жаштары жардам кылды да. Андан кийин аны биз монда фонтан кылып туруп, кышында бир 20 метр, адегенде 20 метр турба менен өйдө көтөрүп, бул өзүнүн жана булактан келген суунун өзүнүн басымы менен эле атылып чыгып, анан кышында суук болгондо тоңо баштап, андан кийин бул бир эле ошол жана турбанын айланасы эмес, бул көп бир 2 гектарга чейин 2 метрдей суу мус болуп тоңду да кышында. Андан кийин Абдималик агай, сиз Жергет ал тууралуу айтып калдыңыз, мен кызыктырган ошо билишимче Жергет алда да бар, анан кийин Кочкордо салып жатыптыр. Дагы кайсыл жерде жасалган? Бул биринчи ошол жерде жасап, аны көрсөтүп, жанагы башка кызыккандарды алып барып көрсөткөндөн кийин муну бизде жасайбыз дегендер аябай көбөйдү. Азыр биз 10 жерде жасадык. Муну ошол Ысыкөл районунда Торайгырда жасадык. Тоң районунда Улаколдо жасадык. Андан кийин ошо Жумгалда ошол жайыт комитетинин активдери өздөрүнүн каражаты менен, өздөрүнүн аракети менен Чаекте жасашты. Анан түштүктө Өзгөн районунда Ирис Жалпакташ жайыт комитетинин Ирусу деген жайлоосунда жасадык. Панфилов районунда Кумарыкта жасадык. Мындайлар азыр 10дон ашты. Быйылкы жылы биз Кочкор районунда Чолпон жайыт комитетин азыр баштап атабыз. Ошондой эле Жалал Абад областынын Аксы районунда Кашкасуу айылында жасаган жатабыз. Анан кыскача мунун иштөө принцибин айтып кетсеңиз, кандай иштейт, эмне үчүн булактан келген суу тоңуп калбайт да, ушундай? Эми баарыбызга белгилүү, булактын суусу кышында чыккан жеринде тоңбойт. Бул жерден чыккандан кийин өзүнчө бир температурасы болот. Аны ошол жерден эле ал жерге камера деп коебуз, камера жасап туруп, ал жана чөп жаар бир нерселер түшүп кетпеш үчүн аны тосуп, анан турба менен ошону төмөн
ушул 1 километрге, 2 километрге, эң көп жасаган жерибиз 3 километрге чейин турба менен алып келип, андан кийин жанагы өйдө чыга турган турба коюп, турба менен суунун өзүнүн басымы менен эле атырылып чыгат. Ылдый агып келип, анан өйдө чыгат турбайбы? Ылдый агып келет. Мунун пайдасы абдан көп экенине биз ынандык, өзүбүз көрдүк. Баягы бул кышында тоңуп туруп, жазында март айынын этегинде, апрелде акырындап ээрий баштайт. Ээрип туруп өзүнчө бир кичинекей суу болуп туруп, анан мал ичкенге бул жакшы болот. Мына ошол жерге талда ошо Тамга деген жер аябай жакшы жайыт. Суу жогунан эрте эле малдар чоң жайлоого көчкөнгө аргасыз болчу экен да. Баягы анан бул болгондон кийин 2 ай ошол жерде суу ичип, бир 4 короо ошол жерде кармалып калды да. Анан бул тиги чоң жайлоосу дагы бул малдар барганга чейин чөбү жакшы өсүп, жакшы деңгээлге жетип, ал жагы да жакшы болду да. Биз кээде ушул аргасыздан чоң жайлоолорго малды айдап туруп, тийиштүү деңгээлге жете электе эле барып, туягы менен дагы биз начарлатып жатпайбызбы? Анан кээ бирде айтып атпайбы, жайыттар начарлап кетти. Бул малдын оосунан эмес, көбүнчө туягы менен талкалап атабыз да жайытты. Бул жагынан дагы абдан пайдалуу болду. Анан экинчи жагы баягы нымдуулук болгондон кийин, ошол жерде суу болгондон кийин жан жаныбарлар көбөйүп, куштар, жана курт кумурскалар дагы көбөйүп, бир өзүнчө эле микро экосистема оңолду да бул жерде. Анан ошол жерге талда элдер айтып атпайбы, ой эми бул суу болуп калды, бул жерге көчүп келсекпи, бул жерге бактарак отургузуп койсокпу деген жакшы ойлор дагы чыгып атат да. Экосистема тууралуу айтып калдыңыз да. Бул жылы президент Садыр Жапаров өлкөдө тоо экосистемасын коргоо жана ошондой эле климаттын туруктуулугу деген жыл катары атаган. Ошол жаатта мамлекет кандай бир чараларды киргизип атат, кандай демилгелер болуп атат, бир өзгөрүүлөр барбы? Жакшы демилгелер абдан көп. Бул дагы ошол быйылкы президентибиз жарыялаган тоолор жылы, бул бүткүл баягы ООН тарабынан да колдоого алып, бүт дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерде да тоо жылы деп бул биздин республиканын демилгесин колдоп аткандан кийин, ушу демилгеге биздин дагы аз да болсо салымыбыз деп ойлойбуз да. Бул тоолордо жанагыдай климаттын мына өзгөрүп атканына жараша биздин аз да болсо салымыбыз, бунун пайдасын дагы бир жолу кайталагым келет. Бул абдан ошол жерде чөптүн өсүшү башкача жакшы деңгээлге жетип атат. Андан кийин жанагыдай ошол жерде климаттын өзгөрүшүнө таасир берип жатат. Анан суу болуп атат. Бул жанагы мөңгү болгондон мөңгүнүн орду кийин дагы ошол жерден ылдый жагынан булак болуп суу агып турганы бул абдан жакшы көрүнүш болуп атат. Кайра мөңгү тууралуу айтсак, ошондо кышы менен суу агып турабы? Тоңгончо. Кышы менен баягы агып турат. Анан бул жерде баягы мөңгү ээрий баштаганда бул жагында биз күлүчүн коюп койгонбуз. Үстүнө айдабастан берки жака аркы эле агып кетет да. Себеби баягы суу жылып калганда мөңгүнү суу кайра тез эрите баштайт экен да, ошондо токтотобуз да. Жай менен жазында жайында канча убакытка жетип атат? Жай менен бер жака мындай ошол кран менен бер жака агызып коебуз. Ал жерден мал суу ичсе болот, жанагыдай дарактар суу ичсе болот. Себеби бунун пайдасы абдан көп да. Мисалы үчүн мына Жалпак Ташта Өзгөн районунда Ири суу деген аябай сонун жайлоо. Ал жерге бир эле Өзгөн район малчылары эмес, Кара Кулжанын, Алайдын, Кара суунун малчылары да чыккан чоң жайлоо, абдан жакшы жайлоо. Андан кийин бул август айында ошол булактар соолуп калып, күн ысыганда булактар соолганда малдар ылдый качат экен да. Бизге ошондой демилге болгондо биз ал жерде 2,5 километр тиги Алайдын территориясына булактан турба менен тартып келип чыгардык эле. Кийин ал жерде булак да пайда болуп калды. Мал иче турган биз жанагыдай
акыруу жасап бердик. Водопойный площадка деп жасап туруп, мал суу иче турган атайын бетондоп туруп жакшынакай болду. Бүт малдар айланадан келип ошол жерден суу иче турган болуп калды. Бул дагы абдан пайда болду. Биз ошону бүткөндө барганыбызда малчылар, ошол жерде жылкычылар баары чуркап келишип, бул сайыз учурунда болбогон ишти жасап бердиңер деп бизге абдан ыраазычылыгын билгизип, ушундай жакшы баталарын беришип, сүйүнүшкөн. Бул ошолордун малчылардын сүйүнгөнүн көрүп өзүбүз дагы абдан ыраазы болгонбуз. Буга чейинки Facebook'тагы мал жандыктардын саны боюнча отчетуңузду көрүп калдым. Анан кийин өзүңүз дагы тояктын саны көбөйдү деп атасыз. Анан кийин тояктын саны көбөйгөн сайын жер кыртышы бузулуп атыптыр. Бул маселе менен кандай күрөшүп жатасыздар? Эми малдын саны абдан көбөйдү, Кудайга шүгүр. Майда жандыктар дагы, кара мал дагы, айрыкча жылкынын саны, айрыкча кара малдын саны абдан эле көбөйдү. Сандарынан бери атап берсеңиз. Ооба, мына бизде стат маалыматына жараша 6 миллион 200 миң кой эчки деп катталып атат. Ар бир кыргызстандыкка бирден. Жалпы ооба. Бирок мен мына жайыт комитеттеринин маалыматы боюнча мындан алдаганча көп да. Мына 2 миллионго жакын кара мал. Бул өтө көп. Бул сайыз учурунда 1 миллиондон тегерегинде эле кара мал болчу да бизде. Ага караганда 2 эсе көбөйдү. Жылкылар дагы 200 миңден ашык жылкы баласы. Бул да эми жылкылар анча жайыттын абалына таасир этет. Мына кара мал, анан кой эчки абдан тескери таасирин берип атат. Биз эми малдын көбөйгөнүнө бир чети элибиздин турмушу оңолуп атат деп сүйүнсөк болот. Экинчи тарабынан адис катары бул жайыттарыбыз талкаланып атат, жайыттардын абалы начарлап атат деп биз тынчсыздануубуз дагы кокусунан эмес да. Малчылар деле айтып калышпай, жайында жайыттардан чаң чыгып калып атат депчи. Ошончолук деңгээлде болуп атат. Ошончолук кээ бир жерлерде ошондой эле болуп атат. Ошондуктан биз мына Айыл чарба министрлиги менен, башка адистер менен малдын санын эмес, малдын сапатын, жана асыл тукумдуу малдарды көбөйтөлү, жанагы породасы начар малдарды азайтайлы деген ойлорду, сунуштарды малчыларга жеткизип жатабыз. Ошондой эле мына мен кечээ эле түштүктү кыдырып, ага чейин мына Чүй областынын адистери менен жолукканда ошол бир малдын саны аябай көбөйүп кетти, бир чара көрбөйсүңөрбү деген пикирлерди жерлерден уктук да. Ошондуктан азыр ойлонуп жатабыз. Балким кээ бирлерине жагат, кээ бирлерине тескери кабыл алышы мүмкүн. Малдын башына салык киргизсеби, айрыкча жанагы асыл тукумдуу жакшы малдарга тескерисинче азайтып, жанагы породасы начар малдарга көбөйтүп, ушул эл өзү мындай караса деген сунуштарды айтып атышат да. Бул маселени дагы талкуулашыбыз керек да. Анан мен кесиптештеримде сурап калды, көп деле окурман, көрөрмандарга да кызыктуу болуп керек. Соңку учурда Кыргызстанда эндик деген чөп аябай көп казылып, тоо кыртышы дагы бузулуп атыптыр, анан кийин жайыттар бузулуп атыптыр. Бул канчалык массалык көрүнүш? Анткени мен бир гезиттерден окуп калдым, электрондук гезиттерден, тонналап ташылып жатат тамыры депчи. Ооба, бул дагы чоң көйгөй болуп калды. Муну ушул дарыга керек деп туруп, лицензия алып туруп, ушу чукуп негизинен бул жайыттардан болот. Муну казып аткандарга ушул биз мындай бөгөт коюшубуз керек да. Ушу лицензия бербеш керек. Андан кийин булар жанагы биз акча төлөйбүз. Анан акчага кызыккандар ошого уруксат берип коюп атат да. Бул баягы казган жерлерден кийин кайра чөп чыгышы абдан кыйын болот. Айрыкча жанагыдай кургакчыл жылдары такыр эле бул чөптөр жок болуп кеткен коркунучтуу да. Ошон үчүн буга бөгөт коюш керек да. Ушу жаз кайларда ышкын, сарымсактан бери касып чыгып, жаш балдар кейип, бир четинен караганда алар өз оокатын кылып атат, пайда таап атат, экинчи жагынан экология бузулуп атат да, туурабы? Ошон үчүн биз абдан экологияга жаратылышыбызга, бул өз биз үчүн, биздин балдар үчүн, биздин мамлекет үчүн, биздин элибиз үчүн керектүү нерселерге убактылуу жанагыдай кызыкчылыкка карабай биз муну коргошубуз керек. Баарыбыз, бул баарыбыздын милдетибиз да. Бул адистердин да, жергиликтүү элдин да,
ошол жердеги малчылардын дагы, ошол жерде балдарыбыздын дагы милдети да. Баягы мен эсимде жакшы тиги Баткенде Айгүл гүлү бар жерде, ошол жерден окуучулар жылда шефке алып өздөрү дежурт этип коргоого өзүнчө эле корук алганда, ошондой иштерди башка жерлерде дагы уюштурсак жакшы болот. Анан өзүңүз тууралуу да кыскача айта кетсеңиз, эмне себептен ушул жаатта кызыгып, ушул тармакта иштеп калдыңыз? Мен өзү адистигим зоотехник, ошол институт бүткөндөн кийин чарбаларда зоотехник болуп иштедим. Андан кийин комсомолдук партиялык жумуштарда жүрүп, райондордо аким болуп, андан кийин ошо 2006-жылы жайыт департаментине директорлукка сунуш болуп, 10 жыл ошол жерде жайыт департаментинде иштедим. Кийин анан Кыргыз жайыты деген ошол ассоциацияны түзүп, жайыт департаментинде жаштар иштесин деп туруп, биз бияка өзүбүзчө команда түзүп бул жагында иштеп калдык. Ошондой эле биз жайыт тармагында иштейбиз, жайыт комитеттерине, адистерге жардам беребиз. Ошондой эле биз азыр жалаң эл аралык уюмдар менен иштеп, биз мамлекетке жардам кылабыз, мамлекеттен каражат албайбыз биз, тескерисинче мөңгүлөрдү каржылоо да ошондой эл аралык уюмдардан ба? Жалаң эл аралык уюмдардан. Биз азыр мына 20 майда Иорданиянын Борбор Амман шаарында глобалдык форум болот. Ошол форумга ушул макетти жасап, анан ал жерде доклад менен чыгып сүйлөйм мен. Анан ошол жерде да бир чоң долбоорубуз бар, аны коргоп, ушул республикабызга да кошумча каражат алып келип туруп, ошо жайыт пайдалануучуларга, элибизге пайда келтирели деген максаттарыбыз бар. Анан ошол мөңгүлөрдү биринчи болуп жасалма мөңгүлөрдү жасап баштаган непалдык ойлоп табуучу менен дагы жолугам деп айткансыз. Ал ошол инженер менен биз байланыштабыз. Аны менен кат алышып, ошо Иорданияда жолугалы, алы абдан ыраазы болуп атат. Ошо биздин идеябызды жайылтып атканыңарга, анан ошол Иорданияда жолугуп, дагы мындан кийинки кызматташуу боюнча биздин тажрыйбаны аларга айтып, аларда балким дагы аларда башкача мындай өзгөрүүлөр болсо, пикир алмашып, бул ишти дагы жакшы жогорку деңгээлге чыгарышка аракет кылабыз. Негизи мындай алып караганда уникалдуу эле долбоор экен да. Анткени сиз айткан боюнча Непалда, Индияда, Кыргызстанда эле бар болот. Азыр менин маалыматым боюнча ушундай 3 жерде бар. Мындай массалык мүнөздө эмес. Эми азыр ошол жерде мен чыгып сүйлөйм, анан ал ошо индиялык инженер дагы чыгып сүйлөйт. Анан биз ошол жерде Перудан, Венесуэладан, Гватемаладан дагы ушундай климаттын өзгөрүшү боюнча докладдары бар. Балким аларда мындан да башка, мындан да жакшы ойлор болсо, аны дагы биз изилдеп өзүбүзгө пайдаланышка аракет кылабыз. Негизи мөңгүнү жасалышы дагы өтө каражат талап кылбайт деп калдыңыз. Түзүлүшү кандай болот? Балким көрүүчүлөргө кызык. Каражат талап кылынат. Албетте жана ошо булактан жана бул мөңгү жасаган жерге чейин жерди казып келиш керек. Турбаны ошол траншеяга жаткызыш керек. Анткени турба тоңуп калат да кышында. Аны кайра көмүш керек. Анан келип туруп, жанагы жерге камера жасаш керек, бетондоп туруп, анан үйдө каратып туруп, турбаны орнотуп, анан аны караш керек. Каражат кетет. Жанагы эгерде булактан жана биз мөңгү жасай турган жерге чейин турба азыраак болсо, азыраак каражат кетет, көбүрөөк болсо, көбүрөөк каражат кетет. Мындайча айтканда, bir 250 миң сомдон 500 миң сомго чейин. Эң кымбаты 500 миң болду. Арзан жакшыраак болгон жерлери 250 миң, 200 миң сом. Айыл өкмөттөрдүн чамасы жетет экен да. Жетет. Муну азыр жеке адамдар дагы жасап алса болот. Мына жерге талда ошол биз адегенде бирди жасап бердик эле. Азыр айылдык кеңештин сессиясында депутаттары колдоп, өздөрүнүн каражатынын эсебинен дагы 2 жерге жасаганат. Мына Чаекте өздөрү жасап алышты. Жетөгүстө өздөрү жасайбыз деп атышат. Мына Панфиловта, Кумарыкта ошол жердин активисттери биз дагы кошумча жасайлы деп атат.
мына ысыкөл өрөөнүндө тор айгырда бери Сары Камышка дагы жасайбыз деген жакшы ойлор болуп атат. Көп ойлор көп, сунуштар көп. Биз колубуздан келишинче биз жардам беребиз, анан өздөрү да жасап. Бул долбоор абдан жөнөкөй, жана анан кошумча мындай электр энергия же болбосо күйүүчү май талап кылынбайт. Мунун пайдасынан башка эч бир зыяны жок. Табиятка дагы, элге да, малга да жалаң пайда жана пайда. Мөңгүнү биринчи жасап жатканда тааныштар, ушул жакта жергиликтүү жашоочулар күлдү деп жатасыз. Кандай реакция болду эле? Анан ага карабай ишти уланттырсыз да? Не себептен күлүштү деп ойлойсуз? Анан кийин сиз кандай жооп бердиңиз? Дегенде алар ишенген жок да. Ишенген жок. Бул кантип эле ошол мөңгү азыр мөңгүлөр азайып атса, силер кандай мөңгү жасайсыңар деген ойго келишти да. Анан ишенгендер да болду. Ошол ишенгендердин колдоосу менен ушул иштерди жасап көрсөткөндөн кийин азыр тескерисинче бизге келип жасаңыздар, бизде ылайыктуу жерибиз бар, бизде чоң көйгөй бул дегендер абдан көп. Бирок каражатыбыз баягы ченемдүү. Ошого ылайык акырындан бирден экиден ар региондо жасап көрсөтүп, анан айтып атабыз. Буну биз жасадык. Эми өзүңүздөрдүн каражатка жеке фермерлерди эле 200-300 миң сом бар фермерлер толтурда 2 жылкысын сатса мисал үчүн, ошону жасап койсо болот. Бирок ал өзүнө эле абдан пайда болот. Ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз азыр. Ушундай позитивдүү мүнөздөгү сөздөрүңүз менен жыйынтыктай берели биздин берүүбүздү. Келипиңиз үчүн чоң рахмат. Мен эскерте кетсем, бизде Эгембердиев Абдималик агай конокто болду. Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары биздин ободон алыстабаңыздар.